аттуу өйдө чыкканда өбөк болгон, төмөн түссөк жөлөк болгон, бийлик менен күрөшкөндө өнөк болгон, бийликке барып калсак бөлөк болгон. Бирок кыргыз элинде акыйкатка ар дайым көмөк болгон Атамекен партиясынын жетекчилери жана мүчөлөрү. Сиздерге социал-демократтар саясий партиясынын атынан жалындуу ысык салам. Албетте, башында баяндама жасаган кесиптешим Наталья Владимировна биздин партияны анча-мынча каралап, кактап кетти. Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер дейт кыргызда. Аял киши менен айтышканды жаман көрөм, андыктан мен сиздердин партияны мактап кетейин. Тамыры терең, тарыхы кенен Атамекен партиясы Кыргызстандагы эң ири партиялардын ардагери десем, ошол жылдан бери элге эң жакын болгон, элдик деген партия деген макам алган. Кыргызча кычаштырып айта турган болсом, эркек деген макам алган партия болгонун мен бүгүн айтпасам, эртең тарых айтат. Албетте, кандай гана Кыргызстанда кырдаал түтөлбөсүн, Атамекен партиясы саясаттан сыртта калган эмес. Ал эми кандай гана күрөш болбосун, Атамекен партиясы байгеден тышта калган эмес. Апыр-тапыр артта калган капыр деп, жаңы жылдан бери Атамекен партиясы жерлерде жетип дубанда чогулуш өткөрүп, алдыдагы Аламан байгеге катышканы, талапкерлерди тактап жаткан экенсиздер. Тура бул партия эртеңки Аламан байгеге ат кошкосо тарыхтарын кылат. Сиздер ар качанда бир качан жеңишке жетишип жүргөнсүздөр. Дегеле Атамекен сиз кыргыз саясатын элестетишпейт. Атамекени жок саясат бул Текебаев жок парламенттен эч айырмасы жок. Өмүрбек Чиркешевич барда биздин атыбыз 6-чы чакырылыш болот. Азыр 2 атыбыз бар. Эл койгон бир ат бар. Анан өзүбүз койгон бир ат. Элита дегенчи. Элита дегенде эл анан ит деген сөздөрдөн турат. Эми Өмүрбек Чиркешевич түптөгөн, Болот Эсентаевич түптөгөн партиянын алдыдагы шайлоого катыша турганын жар салганы бул чын айтканда Кыргызстандагы демократиядан жоксо кыргыз бийлигине элдин азыркы ишеними жоголуп бараткандагы жандара түшкөн нерсе болду да. Мен бүгүн сиздердин конференцияга катышып жатып, кече абакта жаткан Алмаз Шаршеновичке кирип аңгемелеп жатканда шайлоо жөнүндө сөз болуп, анан бир чындыкты айтты. Мен билген эле чындык, көпчүлүгүңөр деле билет болсоңуздар керек. 2007 жылкы парламенттик шайлоодо Атамекен партиясы уткан. Деген 13 жыл бұрын ордалып кеткен чындықты айтты да. Эми такталып жаткан талапкерлериңер кандай экенин менин кабарым жок. Бирок саяпкериңер саясаттын сакасы экенин жакшы. Өмүрбек Чиркешевичтен шайлоого тизмени баштап барабы, же партияны жетектеп барабы айырмасы жок Атамекен партиясы арасында. Сиздер эми мына тренер мыкты болсо команда күчтүү болот да. Сиздердин тренериңер Кыргызстандын 6 жолку чемпиону. 6 жолу парламентке. Эми аттыңарды агыткан жатасыңар Аламан байгеге. Аттыңар ак сабасын. Байгелүү болсун. Ийгилигиңерде итчилик болбой ийгилик болсун. Келечегиңерде кемчилик болбой кемеңгерлик болсун. 7-чи чакырылышта жеңе турган мандатыңар жетиштүү болсун, жемиштүү болсун. Ийгилик кылыңдар.
Biz sizga siylaymiz. IPK. Rahmat. Keyingi söz deputat Momбеков Рыскелди Чыныбековичте. Рахмат, Дастан Арсбекович. Урматтуу өлкө башчысынын өкүлү, мен көтөрө турган маселенин маңызы президентибиздин дарегине багытталат, андыктан жакшылап угуп алсаңыз. Акнет деген компания бар болчу. Анын ээлери бар эле да. Мен былтыр ушул жерден ушу Акнет компаниясынын тегерегиндеги болуп жаткан кылмыш иштери боюнча маселени көтөрүп, ал тургай президентибиздин менен дагы анын аппарат башчысынын орун басары менен дагы сүйлөштүм эле. Бардык нерселер мамлекеттик кызыкчылыгында эч кандай мамлекеттик рейдерлик жок болгону, салыктан жашырылган акчалар жөнүндө, аракеттер жөнүндө сөз болгон. Мен ошого ынандым эле. Мына 1 жылдан кийин мага азыр ошол Кубан Ажымудинов деген Акнетти түптөгөн, Акнеттик иштеген киши бүгүнкү күндө абакта жатат. Ачыгын айтканда азапта жатат. Ошол кишинин катын алдым, кайрылуу катын алдым. Жана анын атасы физика, математика илимдеринин кандидаты, окумуштуу Токон Ажымудиновдун президентибиз Сооронбай Шариповичке жазган катын алдым да. Мына 1 жылдын ичинде булар ал кезде эсеби камакта, ээси эркиндикте эле. Эми болсо ээсин камап салышып, эсебин ачып алышып, ачып алган аз келгенсип, ал жердеги 910 миллион сом акчаны ортодон тополоң салып бөлүп кетиштир. Өлүп кетиштир. Мындайча айтканда кирешесине кирип кетишкен. Пойласына кирген, дойласына да кирип алган да. Мына ушул боюнча мен президентибизге болгон фактылардын бардыгын сиз аркылуу берип жиберуүнү менден өтүнүштү. Азыркы күндө ишкер абакта жатат. Жаза аткаруу кызматы врачтар консилиум чыгарып, октябрда ага тез арада операция жасаш керек деген да. Бирок ага дагы мүмкүнчүлүк берип атат да. Бул деген эмне? Бул рейдерлик эмес, бул адамдын өмүрүнө болгон коркунуч да. Же аны сындыруу аракети, же аны тындыруу аракети болуп атпайбы? Мен дагы өз ишкердим айланып, журналисттер менен дагы баарлашып, бул боюнча журналисттик иликтөө боюнча бир топ балдардан өтүндүм. Бул жерде мамлекеттик деңгээлдеги рейдерлик, мүлктү тартып алуу фактылары барбы, жокпу? Аны убакыт көрсөт. Кандай болгон күндө дагы мендеги документтер, же болбосо мендеги актылар, мендеги фактылардын бардыгы бул жерден ортодон адамдар пайда көрүү максатында ушул ишке барган алып турат да. Эми эсебин ачып алып, ичиндеги акчасын баарын алып кеткен бул рейдерликпи? Анан калса ал жерде азыр кимдер отурат? Ал жерде мурунку Мегакомдун башчысы отурат, мурунку мамлекеттик технологиянын башчысы, жетекчилер отурат. Мамлекеттик кызыкчылык болсо, алар мамлекеттикке салык өндүргөндөн кийин ишкерлерге киришпеш керек болчу да. А бүгүн ээсин түрмөгө камап, бээсин алып келип, союп, этин бөлүп кетишти да. Ушул маселени айтып коюлгон көрдүм. Мендеги документтердин бардыгын урматтуу президентке мен сиз аркылуу берип жиберем деп, анан өз көзөмөлүнө алат деп ишенем. Рахмат. Ayım требования лечения лечение кылгандадыр, ушул жерде лечение кылат дейт. Бул мурунда белгилүү болчу. Азыр сүйлөшкөндө өзүнөн айтты. Күнүгө өзүмдүкүн өзүм жазып атам дейт да. Өзүмдүкүн өзүм жазып атам. Булар ачыкка чыгарып атат. Мага бербей атат. Мен бирок 80 менен 60 эң эрте менен 9-дан баштап кечки 9-га чейин чай менен бал менен көтөрүп атам. Бирок бир нерсени айтты, ОКМКнын балдары жакшы мамиле кылып атат. 2 жолу күнүгө спортзал калтырып атат деди. Ошол жака барып давлениени көтөргөнгө аракет кылып атам деди. Кече акыйкатчынын орун басары келгенде тескерисинче 130-га чыгып кетип башым ооруп чыкты деди. Антак мындай түкүсүн түшүп атат дейт. Түшүп атат дейт. Эми түшкөнүн себебин айтты ошо. Күнөөсү жок балдарым отурганга ойлонуп ошодон түшүп атат деп. Көбүрөөк ошол бүгүнкү күндө жанагы суракта жүрүп аткан, кабакта жаткан балдардын ойлоп ушу түкүсүн аябай түшүп кетип атат, бирок мындай болчу эмес. Мен бирок чыдайм, аягына чейин чыдайм деп айтты. Бирок биз бардыгыбызды көрдүк да. Турганда ордон жыгылайын деп кетип аткан баарыбызды көрүп атабыз. Асымы төмөн, аны эми ооруну жашырсаң өлүм башкерлейт деп. Мен болгондой айтам. 80-60 менен жашоодо. 80-60 деген өзүнүкү нормасы 110-70 болгондон кийин бул эң критический. Эми мен
ушунчалык өзүмдү өзүм аракет кылып атам, секирчи эмесмин. Спортзалга барып секирип атам деп чыкпай, түрмөнүн ичинде өлүп калбайын деп аракет кылып атам да ачыгында айттым. Бирок сиздерге баардыгыңыз так переживать этип, ушул жака келгениңизге рахмат деди. Карап аткан УКМКнын балдарына рахмат деди. Колдон келген аракетти кылып бизди бат-бат карап, чай ичип өзүм кармап атам деди. Духу, сүйлөгөн сөздөрү, мисалы кемдер айтып атпайбы мына, айнып каратыпты, алжып каратыпты, эч кандай да жок. Бардык нерседен хабардар. Ал алдыдагы парламенттик шайлоого даярдангыла, тигенткиле, менткиле биримдүү болгула, ынтымакка чакырып, дагы эле мурункудай эле. Ден соолугу эле төмөндөп кеткен болбосо, саясий дарамети төмөндөгөн эмес. Парламенттен сенің ғана сөзіңді қалып қалған Біз сізге ишенеміз, сіз кадимки сіз келгенде біз аябай өзүбүз эл болуп мындай аябай сүйүнүп кеттик. Сиз азыркы бийликтин таза жүзү жарык адамы эле сизсиз. Рахмат.